Кол санак дээрлик аяктады. Алдын ала жыйынтык боюнча парламентке 6 партия өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 декабрга карата добуштардын 99,96% кол менен санап бүттү. Алдын ала жыйынтыкка ылайык жогорку кеңешке 6 саясий партия өттү. Ата журт Кыргызстан партиясы шайлоочулардын эң көп добушун алды. Андан кийин Ишеним жана Ынтымак партиялары болду. Булар 10%дан өйдө добуш алышты. Ошондой эле 5%дык босогодон Альянс Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары өчтү. Учурда ОШКлар округдагы шайлоонун жыйынтыктарын чыгарып жатышат. Участкаларда добуштарды кол менен эсептөө аяктады. БШКдан ар бир участка боюнча протоколдогу маалыматтар системага кол менен киргизилип жатканын кошумчалашты. Булак Клоп Чекит Азия. Бипол Бакиевдин үй-бүлөсү Лукашенкого $1,5 миллион ашык пара берген. Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиевдин үй-бүлөсү Белоруссиянын президенти Александр Лукашенкого $1,6 миллион өлчөмүндө пара берген. Мындай маалыматты аталган өлкөнүн коопсуздук күчтөрү Бипол 3 декабрда жарыялаган иликтөөсүндө айтылганын Клоп KG сайты жазды. Бипол Лукашенкого пара бергендер боюнча иликтөөсүн жарыялаган. Алардын айтымында пара бергендердин сап башында Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жубайы Айжан Кененбаева турат. Маалыматтар расмий Минск кылмышкерлерди экстрадициялоо боюнча Бишкектин өтүнүчтөрүнөн такай баш тартканы үчүн жана Бакиевдердин үй-бүлөсүнүн Белоруссияда баш калкалоосу жана коопсуздук үчүн пара берилгендиги айтылган. Бипол маалымдагандай атактуу Mercedes Maybach S600 Pullman Guard Лукашенконун автопаркында пайда болгонун дүйнөнүн бардык жымыкалары чагылдырган эле. Автоунаанын баасы €1,4 миң кем турбайт. Бипол берген маалымат боюнча Владимир Путин деле мындай люкс брондолгон лимузин жок. Бул параны мурдагы Бакиевдин үй-бүлөсү анын келини Айжан Кененбаева аркылуу өткөрүп берген айтылган. Кошумчалай кетсек, Бипол 2018-жылы чыгарылган Harley Davidson мотоцикли Кененбаевга $26,5 миллион берилгени билдирген. Бакиевдердин үй-бүлөсүнө берилген паранын жалпы суммасы $1,6 миң кем эмес болгон. Белоруссиянын мурдагы жана азыркы коопсуздук кызматкерлеринин биримдиги бул сумма акыркы эмес экенин жана анын саны бир нече эсе көп болушу мүмкүн экендигин белгилешкен. Бипол бул 2020-жылдын октябрында Белоруссияда мыйзамдуулукту жана тартипти орнотууну каалаган укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн уюм. Аталган уюм бир канча иликтөө жарыялаган. Ушул жылдын ноябрында Белоруссиянын бийлиги Биполду экстремисттик түзүлүш деп таанып, анын мүчөлөрүнө тергөө амалдарын баштаган. Эске салсак, Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-жылдан 2010-жылга чейин башкарды. 2010-жылдагы көтөрүлүштө үй-бүлөсү менен өлкөдөн качып, Белоруссиядан баш бааник алган. Булак Ком Чекит Пресс. Мадумаров менен Кокуловду салыштырып жаткандарга менден жооп. Эрлан Кокулов бул жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон блогер. Анын шайлоодо көп добуш алышы жаштардын чоң саясатка сөзсүз барыш керек дегенинен кабар берет. Мамлекеттин келечеги үчүн кайдыгер карабаган жаңы муун өсүүдө. Бул эң жакшы жана мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эрлан буйруса таза иштеп, элдин үмүтүн актайт деген жакшы ниетте бололу. Көп эле мактай берсек, мактаган кыз тойдо оосурат болбосун. Анткени менен бийлик менен байлык адамды тез эле өзгөртөт. Аны бизге жашоо жана тарых өзү көрсөтүп жатат. Эми Мадумаров боюнча айталы. Адахан Кимсанбаевич бул Кыргызстандын саясатындагы атак даңктуу, кадыр барктуу, бир гана жаштар эмес, орто жана улуу муун сыйлаган, эмгеги элине сиңген, даражасы бийик, нафс, дүйнө, байлык, бийликтин кулу болбой, бир оппозицияда акыйкатты ачуу болсо да айтып келе жаткан, тарыхта из калтыруучу, эл аралык саясатта урматы бар инсандардан. Мадумаров жүргүзгөн ийгиликтүү жана жемиштүү келишимдин негизинде азыр канчалаган мигрант таксист Кыргызстандын правасы менен Россияда тиричилик кылып жүрүшөт. Дагы канча жогорку билими барлар кыргыз дипломдору менен иштеп жатышат. Мындайча айтканда, Россиядагы таксисттер жана диплому менен иштеп жаткан мигранттардын которулган акчасы биздин бюджетке эбегейсиз чоң салымын кошууда. Бул көрүнүш 1 же 2 жыл эмес, жыл санап уланып келатат.
Мадумаров өзүнүн жерине эч нерсе салбады дегендер кичине ой жүгүрткүлө. Ошол кишинин мээнети жана жүргүзүлгөн келишимдердин негизинде биздин бюджетке мигранттардан миллиарддаган сомдор түшүп турат. Мадумаров өзүнүн айылы үчүн эмес, Кыргызстан мамлекети үчүн чоң салымын кошкон. Айта берсем, ал киши жазган мыйзамдардын бир эле учу. Мадумаровдун жеке өзүнүн стабилдүү 140 миңден ашык колдоочусу бар жана жыл сайын өсүүдө. Аны бийлик эч качан ачык айтпайт. Тоготер жери 140 миң менен 18 миңди салыштырбагыла. Мадумаров менен Кокуловду тем более салыштырбагыла. Эрлан бул просроченный продуктылар менен күрөшүп жүргөн бала. Ал эми Мадумаров адилетсиз падышалар менен кыргыз элинин келечеги үчүн күрөшүп келе жаткан татыктуу лидер. Бейшен Юнусов. Статком. Өлкөдө мыйзам бузган аялдардын арасында бейбаштык көп кездешет. 2020 жылы өлкө боюнча кылмыш жорук иштерин жасаган 24 миңден ашык адам катталды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 20%га көп. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети жарыялады. Маалыматка ылайык, акыркы 5 жыл ичинде аялдар жана эркектер арасындагы кылмыштардын жана жоруктардын эң көп саны 2020 жылы болгон. Тиешелүү адистер бул нерсе карантиндик чектөөлөр менен байланыштуу болушу мүмкүн экендигин белгилешкен. Кылмыш кылгандардын жалпы санынын 83%дан ашыгы эркектерге жана 17%га жакыны аялдарга туура келет. Ал эми кылмыш жоруктардын эң жогорку үлүшү 29 жаштан жогорку курактагылар арасында катталган. Андан кийинки эң көп кылмыш жасагандар 18 жаштан 24 жашка чейинкилер. Ал эми 25-28 курактагылар арасында кылмыш жасоо боюнча 3-чү орунда. Аялдар арасында таралган кылмыштуулуктун эң негизгилерин бейбаштык 26%, уурулук 20% жана алдамчылык 13% түзөт. Ал эми эркектер уурулук жана бейбаштык менен көбүрөөк кылмышка барары аныкталган. Булак супер чекиткейчи. Түркияда Режеп Тайип Эрдогандын отставкасын талап кылган митинг өттү. Түркиянын түштүгүндөгү Мерсин шаарында миңдеген адамдардын катышуусунда президент Режеп Тайип Эрдогандын отставкасын талап кылган митинг болуп өттү. Бул тууралуу түрк басылмалары жазды. Маалыматка караганда, митингчилердин мындай талабы өлкөнүн улуттук валютасы болгон түрк лирасынын курсунун кескин төмөндөп кетиши жана өлкөдөгү кымбатчылык менен байланышкан. Ал ортодо Түркиядагы бийликке негизги оппозициялык партиянын лидери Кемаль Кылычдароглу биз бардык жарандардын жеңиши үчүн шайлоого аттанабыз жана шайлоо урналарынын жанында азыркы диктатураны кутулабыз. Мен силерге сөз берем деген билдирүү таратып, жарандарды азыркы бийликке каршы биригүүгө чакырганы маалымдалды. Ал эми өлкөнүн түштүк чыгышындагы Сиирт шаарында өлкө башчы Эрдогандын тарапташтары чогулганы кабарлады. Президент ал жерге барып сүйлөгөн сөзүндө элди улуттук экономикага болгон ишенимди жоготпоого чакырып, өлкөдөгү абалды турукташтырууга убада берген. Ошондой эле мамлекетте өкүм сүрүп жаткан кымбатчылык дүйнөлүк базардагы чийки заттын кымбаттоосунан улам болуп жатканын белгилеген. Белгилей кетсек, быйыл түрк лирасы долларга карата акыркы 20 жылда болуп көрбөгөндөй арзандап кеткен. Мындан улам оппозициялык партиялар жагдайга президентти айыптап, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү керектигин айтып чыгышкан. Эрдоган алардын мындай талабын четке кагып, президенттик шайлоо 2023 жылы өз убагында гана болорун билдирген. Булак супер чекиткейчи.